Жүсіпбекке беріледі. Саламатсыздарбы, жыйындын катышуучулары. Баяндамачы, сиз өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Азыр этникалык кыргыздар боюнча. Кайсы агентство? Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жаңыл Шенбековна Алыбаева. Алыбаевна? Алыбаева. Алыбаевна, айтсаңыз, памирлик кыргыздар деп сиз кимдерди түшүнөсүз? Бизден ошо Ооганстандан келген, биздин Кыргызстанга памирлик кыргыздар. Памирлик кыргыздар ошол жакта туулуп өсүп, анан биз жака келейин деп атышабы, же кандай болуп калган кыргыздар булар? Ооба биздин көчүп келген, ошол биздин көбүнчө бизде памирлик кыргыздар ошол Ош областынын Алай районунда. Көчүп келгенби? Сиз кичине кандайдыр бир маселени улуттук деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде, бул айрыкча мамлекеттен дагы улуттук деңгээлде көтөрүлүп аткан маселени караарда тарыхка көз чаптырыш керек. Булар памирлик кыргыздар, бул биздин бир туугандарыбыз. Ошол эле Кокон хандыгында хандыкта кызмат кылган Жапаркул деген бийдин тууган уругу Тейит уруусунан 1917 жылы Совет бийлигинен качып, көңүл бурсаңыз, Совет бийлигинен качып Афганистанга ооп кеткен кыргыздар. Сиз менен биздей эле кыргыздар. Ошол кезде Орус империясынын андан кийинки Совет бийлигинин жүргүзгөн саясатына чыдабай 2000дей киши Афганистанга ооп кеткен кыргыздар. Афганистандан кийин Кытайга өтүшкөн, Кытайдын чегарачыларын өлтүрүп, кайра Закир Шахтан уруксат алып Афганистанга отурукташып калган. 82 жылы ООН'ун самолету менен Туркияга барып, азыркы Ван деген провинцияда туруп калган кыргыздар көпчүлүгү. Бул сиз менен биздей эле кыргыздар. Биз буларга Уланбердибаевич азыркы мыйзамды токтоосуз түрдө колдоп, жана кайрылман деген статустарды алып салып, ошол кыргыз бир туугандарыбызга биз толук түрдө керек болсо жана жер тилке деп бирөө айтып атат. Мына Баткенде толтура 100 гектар жерлерибиз жатат. Атбашыда, Нарында жерлерди бергиле, паспорттарды бергиле. Кандайдыр бир Кытайдан келген, же болбосо жана башка күмөндүү разведчикпи кудай билет, Ялкун деген бир уйгур 4 жолу паспорт алыптыр. Кыргыз биримдиги деп диаспоранын башчысы Кадыр Бусурманкуловдун жесири арыз менен кайрылды. Миллиондогон долларларын алдап, паспорттун кандай алган десең, Кытайдын жараны келип Кыргызстандын паспортун алып, на основании кыргызский паспорта он получил российское гражданство. Көрүнгөн проходимцтерге паспорттарды берип атасыңар. То есть берип атабыз. Андыктан бул памирлик кыргыздар деп бөлбөстөн, булар биздин бир туугандарыбыз. Буларга токтоосуз түрдө паспорт беришибиз керек. Уланбердибаевич жана кайрылман тиги бу деген токтотуш керек. Дүйнө боюнча кыргыздарды элдер ар бир мамлекет өзүнүн титулдук улут, титулдук нациясын чогулта албай жүрөт.